өзümüz stolbalardı koyduk, patstansalardı koyduk. Bar yoktu dayardap koygandan keyin şunu nerede bir zım salangdap kaldı. Biz patstansaga döpüskümüz yok. Anan keyin men 50 yaşıga kayrılsam, bu jigit aytdı, erten saat 8'de barsan dedi, brigadаны beret dedi. Barsan berdi ol bola, начальниги, oşu bizim energetikanın начальниги. Ol brigadada jaş balдар geldi. Gelip turgan yerге toktop turup patstansаны öçür dedi. Mende döpüsk yok dedim kızım. Desem onda balaşı olaylı dedi. 1,5 ming so'm akça beresin dedi. Men aytdim 500 so'm bereyim dedim. Nazımды tartip koygula desem bu bizge karabayt, bu частный dep turup teskeri karap ketip kaldı. Mende katı süйлөшкө туру келип калды. Обидно болуп кетти. Budan murdagı начальнигini mına высокийлер кышайып жатат kızım. Şu kışayıp жаткан высокийлерди mına betke alıp tegizde bergile desek, ol начальник 50 ming so'm suradı şu 5 stolbаны жылдырышка. Anan keyin biz narjıga şu aylığa atalgan stolbаны anan özümüz bunuzun bir yana tartıp alıp bir stolbada oturabız. Hazır mına stolbalarda bildeke bolup neme bolup prичина çıksa dağlı moyununa alışpayt eken de bular. Hazır mına şu üydün iyisi meni kıynavat et. Üyün bildeke bolsa жооп beresin, sen төлөйsün de. Men bunda üydü төлөp bere albayım kızım. Oşo balдар gördüңөр tiyip turат kızım temirge. İskira çıkıp atat şamalda. Şunu kılıp bersin dep sizlerge, bunuzun sizlerge kayrılışka turu geldi kızım. Akırı sправедливость var. Buna jaştar komu desiңер, jaştar işte otat desiңер. Bu jaştar gelip al üçünse şu jakşı işte otkan jaştarga söz bunda neme bolup atat da ten düşüp atat, betine көз сыйпалып atat. Bu kayaka barışızda bilbey kaldı kızım. Uşul bizden talabыңыздар эмне болуп атат ошондо сиздердин? Саламатсыздар. Биздин талабыбыз эми подстанция бизге карайт дейт. Линияга биз жооп бербейбиз деп атат да. Биздин талабыбыз анда тактап берсин. Линияга ким жооп берет? Болуп подстанцияга алар жооп берсин. Линияга ким жооп берет? Мисалы эле жана айтып атам, ушул үй мисалы светин төлөбөсө келип 300 канча сом официально төлөйбүз. Ал чын официально төлөп туруп, уш столбого чыгып, үзүп, кайра улап берет 300 канча сомгочу. Кече келип бир столбо чыгып түшүш 1,5 миңге. Бул эмне деген нерсе? Коммерческий болгондой бул столболорго алар жооп берсе, биз ушул столбо үчүн, свет үчүн акча төлөп атсак, эл, туурабы? Анан ошо бизге тактап берсин. Подстанция буларга караса, столбо менен линия кимге карайт? Эгер элдин өзүнүн укугу, өзүнүн собственности десе, биз каалаган ишибизди кылышыбызга туура келет, туурабы? Бирок мындай нерсенин элдин мойнунда болбойт да. Бул өкмөттүн свети го. Ошон үчүн бизге тактап берсин. Официально аларга подстанция аларга караса, столбого ким жооп берет? Линияга. Ошону тактап берсин бизге. Элдин талабы ошол. Урматтуу медиа баракчасынын көрүүчүлөрү, биз азыр Тыгырчык айылында турабыз. Бул жерде тургундар наразылыкка, электриктерге карата наразылыкка чыгышкан, себеби алар ушул жерде столболорду, электр моюнчаларын өз күчтөрү менен орнотушкан экен. Бирок кийин ушул жерде зым түшүп кеткендиктен электр кызматкерлеринен аны улап берүүнү суранышса үчүн 1,5 миң сом акча сураган. Электр моюнчасына чыгып түшүш үчүн эле бизден акча талап кылат. Алардын бул негизги кызмат эмеспи деген суроону берип жатышат. Биз учурда тургундардын наразычылыгын жеринен алып берип жатабыз. Бул боюнча расмий тараптардан дагы жооп бергенге аракет кылабыз. Алар дагы элди ойлончу өздөрүн ойлошот. Olganından da aptiyse sizler ne kavalarga kıldırdılar deyip dağışında kılar. Эми ал жактан ошол ал жерге бир ишкер ишкана ачам деп атат да. Эми келип ошо ишкерди кысат да, бул эми ошол сөзүнө караганда булар кысат. Себеби экономикасынын жагында элестетик. Алар 80 миң десе, биз 50 миңге бүтүрүп атсак, бизге выгодно болот ал. Менин ишим эмес, бирок айыл башчыга айтып атам да. Андан сырткары элде bir учетчикте көрсөт инспекторлары 1 ай иштебей алмашат. Мен начальник, мен жок дегенде 6 ай иштесин бир инспекторум. Бир айылды толук танысын. Ким төлөп атат, ким төлөбөй атат, жок дегенде ошону танысын. Анан эле бир причина чыкса эле менден мурунку инспектор жазып кеткен экен, мен билбейм, мойнуна алышпайт. Бул биринчиси. Экинчиси, ар бир үйгө десем жалган айткандай болбойм, через үйдөчү жок дегенде 100 киловатт, 200 киловатт кошулуп жазылып атат. 4000 киловаттка чейин кошулган. Болду, эл көтөрүлүп, ошол инспектор урганга чейин барышты. Мен ортодо туруп урдурбадым. Койгула. Бул сот ишин ашып кетпесин, законго туура келбейт деп. Бирок ошол өздөрүнүн кемчиликтерин өздөрү мойнуна алыш керек да. Анысы аз келгенси болуптур.
өздері 100 киловатт, 200 киловатт қосышат. Анан кейін ел шығып үзіп отқан болса да үлгірбей қалды. Айлығы тибей қалғандар башқа причинасын бір адамгершілікте түшүнүшүбүз керек да. Мен ертең барып төлейм десе да, дат деді, ошоны үздүрүп кетет да. 350 сомду төлейбиз. Ошоны үзбей эле турса, ошо үйдүн ээси да пайдалуу, өздөрү да чыгып түшпөйбү? Алардын иши ошо үзүш керек экен. Сөзсүз эле үзүш керек. Кичине бир келишимге келсек болсо керек, ошонун жол жобосу болсо керек. Бизге мындай деп тактап берсин. Сөзсүз чыгыш керек деген жөнүн көрсөтсүн. Сөзсүз үзүлүш керек деген. Анан кийин ар бир столбону канчадан коюп, канчадан зым тартып берет. Ошонун ценасы аларда болот да, смета болот да. Бир столбого чыгып түшүш мынанча акча, бир установкасы мынанча деп айтат да. Бизге ошону тактап, официально документально көрсөтүп берсин. Ооз экиле 80 миң, 50 миң деп отура берген туура келбейт. Бизге көрсөтсүн, кагаз документально бизди жогоруда ушундай бөлүнгөн, чечилген десе, анда башка да, анан документин көрсөтпөй эле 80 миң, 100 миң же 50 миң дей берсе кандай болду? Элдин баары эле мына өзүңөр көрсөңөр, эл катары эле көчөлөр. Анан бул жерде миллионерлер жашап аткан жок. Бардык өзүнүн өзү тиричиликтер өтүп атат. Эми ошону туура түшүнүш керек да. Сиздерден сураныш, ошолорду тактап бериңиздер. Ana mına stolba az kimge koyduralım. Şöyle açık olma hazır. Bunu hem koyduk akçağa kıynattı. Biz hazır 30'da stolba düştü. Züm gelet. Hazır ertege bizde daha kıynattı. Bu çasını özümüz koydursak akçağa koydurarız. Daha koyup gözbey kıynaşak da bular. Şularda kim koyat? Şularda Ол эми чындап бул тендерден келип аткан столболор 30 столбо келип түштү да. Бул чын. Бул жерде документальный бар. Установкасы элдин мойнунда дегенчи, бирок официальный канча менен установка кылып берет. Коммерческий эмес болуш керек бул. Себеби алардын чөнтөгүнөн кеткен жок. Элди алып келип атат, эл ошонун установкасына жооп берип атат, акчаны чогултабыз деп атат. Ошону канчадан ким установка кылып берет. Андан тышкары кайсы жерде регистрация кылыш керек. Элде андай так маалымат жок. Кимге кайрыла турганчы? Бирине барсаң баасын айтат, ушунча менен бүтөт деп, же мынау документ керек, мынау жерге барасың, ушул жерден уруксат аласың деген немесин берсин. tarifi yok. Ошолорду берсе, анан ошого карап документ турлайбыз. Анан жок эле деп документин айтпай, анан ценаларын айта берсе, ошо пусть ошо ценанын дагы документально көрсөтсүн. Официальный кагазда ушул бир столбо ушунчадан коюлат деп. Себеби ушул жерге 30 столбо келип түштү. 15 мына бир жума болду, 2-3 күн болду. Калганы келип түшкөн, жакында зымдары келет. Ошол да элдин көйгөйүндө. Бирок эл билет, установканы эл чогулта турган. Алдан каршычылык жок. Болгону канчадан установка кылып берет. Бизге ошону тактап бериңиздер. Аты жөнүңүздү кызым? Мен атым Бакалбаев Кадырбек, Кыргыз-Чек айылынын айыл башчысы болом. Сиз айтыңыз. Men Karabekov Madanbek ушул айылдын тургунумун, ушул айылда жашаймын. Кичине ушундай иштерге мына укам буйройт, мында маслихатташабыз, анан ушул иштерди бүтүрөт элек. Ушу бүтүрүп койгон ишибизге дагы ушундай кылып неме кылып. Куттоосу дайым бул мындай айткандарчы. Кандай десем, ошо 2 жаш балага мен нааразы болдум. Эгер ушундай адамдар иштесе, элдин канын соруп коет го. Мына ушундай себеп, мисалы мына сууну көрүп турасыздар, а? Мына мен айыл башчы катары эл менен чогуу иштешип, эми мына 1-2 жыл муну сууда проблема болуп атканда, мына маслихатташып чечип атабыз. Чече турган элге удобный болгонун чечип атабыз да. Себеби туура келип атат, элдин чөнтөгүнө да туура келип атат, сууну да кеңири чыгат. Мына свет деле ушундай ачык болсун, ачык эле болсун, баасы дагы ким коет, ким жооп берет. Мына мисалы сууга жооп бере турган адамдар өздөрү бар. Электриктер да ошону тактап берсин. Сиздерден сураныш. Урматтуу медиа баракчасынын көрүүчүлөрү, өзүңүздөр көргөндөй бул жерде тургундар электриктерге карата өздөрүнүн нааразычылыктарын айтып өттү. Бул жерде бир эмес, бир нече жүйөлөр иргетилишти. Ошол эле убакта тургундар өздөрүнүн күчү менен орноткон электр мамычаларында бул зымдардын кичине бошошуп, үзүлүп калган жерлерин оңдоп улап бериш үчүн электриктер алардан 1,5 миң сом сураганын айтып жатышат. Бул канчалык деңгээлде мыйзамдуу, ошонун баарын тактап бергиле деп суранып жатышат. Ошондой эле айылга учурда 35 электр мамчасы түшүрүлүптүр. Аларды дагы орнотуу үчүн орнотуу тарабы элдин мойнунда экен. Ага да канчалык деңгээлде мыйзамдуу, ага канча акча эл чогултуп бергенге милдеттүү, ошонун баарын биз тактап бергенге аракет кылабыз. Биз бул тууралуу маалыматтарды ЦМедиа сайтынан окусаңыз болот. Ошондой эле ЦМедиа Facebook баракчасынан, ТМЖ каналы, ТМЖ жаңылыктары YouTube каналдарынан күзөтсөңүз болот.
биз бул маалыматтардын баарын тактап беребиз. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат.